Алымқадыр Сабирович, мен сұрамын сізге. Сіздің орынбасарыңыз ушул жылдың аяғына чейин бүт Саламаттык сактоо министрлиги санариптештирилет деп айтканда, ошол боюнча жумуштар кандай жүрүп баратат? Жылдын аягына чейин өтөбүз деген, ошо өтөсүңөрбү? Айбек Жапарович, мен ушул трибунада суроо бергенде айттым эле, 1-июнга чейин саламаттык сактоо системасынын бүт бардыгын санариптештирип бүтөбүз. А 1-январга чейин биздики эмедеги стационар менен амбулаторияларда бүтөбүз. Кыргызстан боюнча өзүбүз биз көзөмөлдөп атабыз. Аны 1-январга бүтүрөбүз. А калган жактардын бардыгын 1-июнга чейин, 24-жылга чейин бүтүрөбүз. Рахмат. Экинчи суроом, жанагы айлыктар боюнча биздин эми күчтүү врачтар башка жака кетип калып жатат, ошого байланыштуу $1000 чейин көтөрөбүз деген сөз болгон. Ошол эмне болду? Ошол боюнча айтып коесузбу? Айбек Жапарович, мынакей биз сиздер жардамыңыздар менен биз көтөрүп, азыркы кезде ССМдегилер 25.000ден 60.000ге чейин айлык алып атышат. Эң эле эмеси бизге жаш келгендер, эмеси жаш дарыгерлердин айлыктары аз болуп атат. Стационарда 18.000 болуп атат. Мынакей азыр биздин дагы бюджетти сиздер карайсыздар, биз ошол жерден дагы 24-жылы саламаттык сактоо тармагында иштеп аткандарды айлыктарын көтөрүп бериңиздер деп суранабыз. Сиздер поддержка алсаңыздар, мен ойлоп атам, айлык көтөрүлүп, мурдакы биз айтып келаткан $1000 жеткирсек, биздин дарыгерлер башка өлкөгө кетпейт эле. Рахмат, ошону алып келсеңиздер, биз бул жерде буйрукса бардык эле депутаттар колдоп берет деп ойлойм. Ошонун катарында мен дагы 2 колдоп беребиз. Себеби өзүңөр билесиңер, качан гана биз ооруп калганда же болбосо ушул жакындарыбыз ооруп калганда медиктерди эстебей, ар дайым алдын ала биз булардын айлык жагынан же башка жактарынан жардам беришибиз керек. Үчүнчү суроом сизге, жакын күндөрү сиздердин ушул дары-дармек департаменти Ош шаар областы боюнча Ош шаарында рейд жүргүзүп, укук коргоо органдары менен бирге кээ бир дары саткан дарыканалар, аптекаларда жана ошондой эле магазиндерде психотроптук дарыларды ушул жаш балдарга, мектеп окуучуларына сатуу боюнча 2 аптеканы кармады. 2 аптекада жана ошондой эле ошол жерде кармалган сатуучулардын дагы эч кандай ушул фармацевт деген эч кандай лицензиясы жана ошондой эле керектүү кагаздары, уруксат кагаздары жок экен. Ошолор дары сатып отурат. Эми ага барып биздин ооруп калган жарандарыбыз кайрылса кантип карайт? Алардын эгерде кесиби туура келбесе, ошол боюнча мен сизден талап кылат элем. Ошол буга чейин дагы биз эртең менен протокол тапшырып бергенбиз. Нурбек Өрбекович жакшы билет. Ошону Кыргызстан боюнча укук коргоо органдары менен биргеликте текшерсеңиздер. Эми Ош шаарында 2 аптекадан чыгаткандан кийин магазиндерди жана аптекалардын бардыгын карап текшербесек, биздин келечек муун бул окуучулар, азыркы күндөгү окуучулар. Аны өзүңүз жакшы билесиз. Ошого байланыштуу бардыгын текшере турган болсок, бул жакшы болот да. Биздин мектепте окуп аткан балдарыбыз азыр ошондой психотроптук дарыларды камоктон, магазинден жана ошондой аптекадан эч кандай рецепти жок эле алып атат. Жана колдонуп атат, кармалып атат. Ошол боюнча сиздин оюңуз кандай? Айбек Жапарович, азыркы кезде биз ошо правоохранительный органдар менен сиз айткан аптекалар эмес, башка жактардын бардыгын план түзүп, текшерүүлөрдү башталды. Мен ойлоп атам, 1 айдын ичинде результаты чыгат. Ошолорду сиздерге биз көрсөтөбүз. Эмне үчүн дегенде, сиз айткандай абдан көп нарушениялар бар экен Кыргызстан боюнча. Ошолордун баарын биз чогуу правоохранительный органдар менен өзүбүздүн баягы лицензия бергендер менен лицензия жоктор иштеп атат, ошонун баардыгын текшерип атабыз. Рахмат, сиздин эми эркиңиз жетет. Буйрукса аягына чыгарасыз деп ишенем. 1 айдан алып келсеңиз, буйрукса ушул жерден көрөбүз. Ага чейин дагы команданы берип, укук коргоо органдары менен биргеликте катуу иштеңиздер. Биздин келечек жаштарыбыз, келечек муунубуз болот алар. Рахмат.